тарых музейинде Түркия мамлекетинин түптөлгөнүнүн 99 жылдыгына карата мурас көргөзмөсү өттү. Анда Селчук жана Осман империяларынын доорундагы аялдардын биндалы көйнөктөрүнүн коллекциясы коюлуп, тигүү ыкмалары, оймо чиймелеринин мааниси, зер буюмдар менен кооздолушу, дегеле жаралуу тарыхы, өзгөчөлүгү тууралуу баяндалды. Выставку наследия, которая состоит... Мындагы көйнөктөр улуттун бай маданиятын жана ар бир кооздугуна көңүл бөлүп жасалышы ошол мезгилден тигүү жөндөмүн көрсөтөт. Мен ойлойм, бул көргөзмөбүз түрк элдеринин каада салт, маданият жана тарыхын кененирээк билет деп. Көз жоосун алган, бай тарыхты камтыган көйнөктөрдү Анкара Олгунлашма институтунун жааматы тигишкен. Айтымында, түрк тилдүү мамлекеттердин баарынын тарыхында бул кийимдерди кийишкен. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü olarak иш чара менен бул жака биринчи жолу келдик. Бул үчүн Кыргыз-Түрк Манас университетине жана башка колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылык билдирем. Ошондой эле буга окшош башка өлкөлөргө дагы баруудабыз, дагы да уланта беребиз. Кыргызстанда алгачкы ирет өткөн бул саамалык буга чейин Малайзия, Индонезия, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдө тартууланган. Уюштуруучулардын айтымында эми мындан ары дагы уланат. Türk sanatkarların ellerinde tekrar işlenmiş. Mında көрүп жатканда бир нерсеге көңүл буруп кетүүңүздөрдү каалайм. Байкасаңар, көбүнчөсү Кыргызстандагы жергиликтүү кийимдерге абдан окшош. Мындай кийимдерди бул жерде күнүмдүк эле турмушта кездештирүүгө болот. Мунун баары биздин маданиятыбыздын бир экенин жана тарыхыбыздын окшош экенин айгинелейт. Иш чара Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги, Түркиянын маданият жана туризм министрлиги, Түркия туризм таанытуу жана өнүктүрүү агенттигинин колдоосу астында уюштурулган. Кундуз Бегарстанова, Жумабек Ногоев, Кутмантан программасы.